деп суранасың. Мен колуман келгеним буларга жакшы условия кылып, жакшынака жашасын дейм. Мен көп жылдан бери азаматты ар бир кишиге жардам берип жүргөнүн көрөм. Окуйм, күндө ачып окуйм. Анткени өзүм үйүмдө инвалидтер бар, өзүм да инвалид. Жашашым керек. Анткени булар менсиз даже тамак ичпейт, чынын айтайынчы. Булар даже бул үйдү деген атын жазып берип койгон эжеме. Мен бирдеме болсом эжелерим талаада калбасын, эч ким интернетке өткөзбөсүн деп. Кыйын эле ушул немен ушундай арабаны тартышчы. Кыйын эле. Чыдаган киши чыдайт. Өңгөрөп даңгырап ыйлагам, мен рак болсом, кызым сколиоз болсо деп. Токтоп албай ыйлагам ушунда. Балыкчы шаары. Бул көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде Нургүл Калиева өзү онкологиялык дартка чалдыкканына карабай, акыл эсинен мүмкүнчүлүгү чектелген 3 бир тууганын сколиоз менен жабыркаган жалгыз кызы менен күн кечирет. 3 бир туугандын оорусу тубаса, алар Нургүл айымдын жардамысыз эч нерсе кыла алышпайт. Мен оорусам деле буларды психологиялык жактан жабыркагандардын ооруканасына таштагым келбейт. Ал жакта кор болушат. Мага бир нерсе болсо буларды интернетке өткөрүп жибербесин деп, бул батирди эжемдин атына өткөрүп койгом дейт Нургүл айым. Мына урматтуу достор, мекендештер, биз мына бүгүн келип, Нургүл эже мага алгач кайрылганда дагычы, мен чындыгында мынчалык экен деп мындай ойлогон эмесмин. Чын айтыш керек. Анткени адам бир нерселерди биздин табиятыбызда, жаратылышыбыз өзү ушундай жаралган экенбиз. Бир нерсени көз менен көргөндө гана таасир ала турган жандарданбыз. Бүгүнкү күндө мына келип көрүп алып, мына чынында жүрөгүм эзилип турат да, себеби мындай бир туугандардын баардыгын бир жанагындай эмеге өткүзбөстөн, эжеке өзү да ушул оору менен алышып, мынакей бүгүнкү күндө онкологический оору менен ооруп, жалгыз караган кызы бар экен, анысы сколиоз менен ооруйт экен, достор. Эми элестетсеңер, мындай бир үйдө бир оору, бир адам ооруса канчалык түйшүк тартып, бүгүн коомчулуктан жардам сурап аткан адамдар канча. А бирок бир үйдө мынакей канча майып бир туугандар отурат, мунун баарын карап, бир тууган да кайтыш болуп калыптыр. Атасы, апасы кайтыш болуп калыптыр. Жүктүн баары ушул эженин мойнунда экен. Бирок ушул үй бүлөгө эгерде азыр Нургүл эжекебиздин ден соолугун жакшыртып коюшка жардамыбыз тийсе, демек мунул үйдөгү мунул бир туугандардын баардыгын ошондой индомдорго өткүзбөй, майыптар үйүнө өткүзбөй, үйдө сакталып, жашынака бир бүтүн үйдө жашашлыгына бир чоң жардамыбыз тиет экен, достор. Бир адамга берген жардамыбыз ушул адамдардын баардыгына жарыгы тиет экен деп түшүнүңүздөр. Атыңыз ким эле, эже? Сиздин атыңыз ким эле? Ия. Илья? Динар эже? Динар эже. Сиз эже, сиздин атыңыз ким эле? Кандай рус эже? Атыңызды айтыңыз. Атыңызды айтыңыз. Сизге бир жакка карайсызбы? Жакка кара. Динар эже, сиз канчага чыктыңыз? Айтыңызды айтпаңызчы, атын айтып коюңузчу. Сиз келиңиз. Нургүл эже эң улуу байкесизби? Сиз Нургүл эжеге эмне кылып жардам берип атасыз, байке? Нары жетелейсизби? Ай Аллахым, мынакей. Сиздин кыйналып атканыңызды сезип билип жаныңызга жетелеп берет, ыйлап өтөбү? Чувствосы бар, сүйлөбөйт киши. Мынакей достор, карасаңар, бул үй бүлөдөчү. Мындай мен ойлойм да, мен мынтип айткым келип атат. Мындай кээ бир үй бүлөлөрдө баардыгы бар, бүт бары бар, чоң үйдө жашап, баардыгын условияны түзгөн, шарт укмуш түзгөн. Бирок ал үйдө эң кымбат нерсе жок, сүйүү жок. Бир тууганга болгон сүйүүсү жок. Бирок бул үйдө мынакей Кудайга шүгүр, эжекем, сизден Кудай ыраазы болсун. Алтыным эжекем, Нургүл эже, вообще ыраазымын сизгечи. Мен аябай чын жүрөгүмөнчү. Мен өзүм да ушуну эмени жакшы көрөм. Бирок мындай бир туугандарга болгон карандуулугуңуз, мындай вообще эжеке, Кудай бул мамилеңизди, bunday адамгерчиликти Кудай жерге калтырбайт эже. И көргөн кыргыз дагы калтырбайт деп ойлойм, Кудай буйрсачы. Мектепте круглая отличница. Интеллектуальная, грамотная, аябай жакшы. Банк иштедим.
Рахмат Кудайга, атама рахмат, мени окуткан. Мени отличница, серебряный медальмен бүткөн окуган дагы. Университетти да красный дипломмен бүткөн. 6 класста биринчи жолу биз Москвага барганда мен анда түшүнгөн эмесмин, кичинекей эле кыз болчумун. Биз мага айтканда мен деген жөн эле Москваны барып көрүп бир жума эс алып келгем да, мени айткан боюнча. Негизде апам деген больницага барып көрүнүптүр. Ошондон кийин мен окууга өтүп кеткем да, башка лицейге. Аны өтүп кеткенден кийин мен аякта окуп баштадым, аякта жашап окуп. 8 класста түшүндүм, ошо түшүнгөндөн кийин аябай жаман болуп баштадым. Анткени честно говоря, в любой момент могла умереть. Ишиме алгандан кийин өлүп калыш мүмкүн болчу да. Мен чок талдамын, мен эчтекени түшүнбөйм. Анан апам деген у нее бир эле киши ушундай оору мененчи, анан ушунун оорусун эч ким түшүнбөйт. Мисалы, мен деле түшүнбөйм аны. Анткени мен ооруган эмесмин, мен сол адаммын. Бир туугандарым деле түшүнбөйт ушундай да. Анан чынымды айтсам, мен аябай корком. Любой момент өлүп калышым мүмкүн. Аны эч ким билбейт, качан, эмне болот, кантип. Мен окудамын. Биякта эжелерим бар. Ошого жардам берип койсоңуздар, өтүнөт элем. Бир эле адамга эмес, бул эжекебизге берген жардамыбыз кызынын мына сколиоз оорусу менен ушу экөөнүн бирге жөнөтсөк Индияга, эки эне менен кыз экөө чогуу барса, анан ушул экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Ушул биздин каналдан чыккан ушул эмелер, реквизиттер, бул үй бүлөгө таандык. Биз алдына бардыгын жазып коебуз. Анан телефонда да байланышып көп кол сунуп койгула достор. Аллах Таала бизди аз күнчөлүк өмүрдө жараткандыгы баарыбызга маалым. Бул жөн гана бир убактылуу көзүрмем. Ошол учурда бирибизге карамдуу болойлу. Пайгамбар алейхисалам өттү дүйнөдөн. Мусулмандар бири-бириңерге бир туугансыңар деп. Биз бир тууганбыз. Биз атайын келип, мына үйдөн чагылдырып, эжекебиздин оор жүгүн жеңилдетейли, кел деп чакырык кылып коелучу деп. Мен өз милдетимди аткарайын деп келдим. Жеткизишлик менин милдетим болду. Көрүп туруп кол сунушлук сиздин милдет. Урматтуу бир тууган. Анткени мен да өзүмө сооп таап калсам экен деп атам. Бир күн болсо бир күнү биз караңгы көрдө жатаар күн бар. Биз менен сиздин кылган жакшылыгыбыз ошол караңгы кабырды нурга бөлөй турган, ушундай бир азаптан арылта турган мына ушул бүгүнкү биздин кылган жакшылыктар, сооп иш амалдарыбыз. Ошон үчүн кел бир тууган, бул үй бүлөгө берген жардамыбыздан өзүбүз да сооп пайдасын табабыз. Ал пайда сиз үчүн, биз үчүн, бул дүйнө акыретибизге пайдасы тиет. Анан Нургулеже, Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Аллах Таала ушундай мээримдүү зат, бизди жоктон бар кылган, барды жок кылуучу зат. Адамда турган дартты жакшыртып коюштук Кудайдын кудурети жетиштүү. Ал эң кудуреттүү зат. Анан ошон үчүн көп дуа кылайлы, эжеке. Биз да сизге дуа кылабыз. Аллах Тааланын алдында өзүбүздүн милдетибизди угутулганга, эжеке. Сиз көп ыйлабаңыз, өзүңүздү бекем алыңыз. Сиз күчтүү инсансыз. Ошон үчүн ушул сыноонун баарын сизге берди Кудай Таалам. Көтөрө албаган адамга бербейт экен. Анан сиз күчтүүсүз, эжеке. Мындан да күчтүү болуңуз. Анан үй бүлөдө кийинки биздин чыгарылыштар сүйүнүч менен болсун, эжеке. Жашнак болуп жакшырып, Кудай буйрса, анан кызыңызды турмушка узатып, бүт баарысынын кашында өзүңүз болуңуз, эжеке, Кудай буйрса. Кайрылганда мен биринчиде айтсам көп ишенген эмесмин, анткени мен мурдакысында окубайм. Анан апам айтты, 6 класста ошо Жипек деген жерге биз жардам беребиз да, апам аябай жардам берип, мен да кошо катышкам. Ошондо теле программасы бактуулайм дегенде мен да ошол программада болгом. Ошону айткандан кийин анан мен ишенип, ушундай бар экен деп бияка келдим да. Азыр мен окудамын, мен окуу жайына өткөм. Я сама готовлюсь тоже, но апам аябай айтат да, өт окууга, биякта калба депчи. Ошон үчүн мен азыр иш аракеттерим барын окууга жүктөп атам да. Сколиоз оорусун мен 8 класста билдик кошойт. Ошо 8 класста билгенде сразу 2 стадияга өтүп кеттир деп айткан да биздечи. Мен анда көп деле ага маани бурган эмесмин. Азыр түшүнүп атам, что өтүп кетиши мүмкүн 3, 4 стадияларга. Азыр жакшы 2 стадияда эле жүрөм. Мен дарыланып кетишим жеңилирээк да, мисалы 4 стадияга караганда. Мен өзүм күнүгө жасайм упражненияларды, бирок дагы мисалы керек да, до конца кетпейт ал. Азыр 1 стадия болсо дагы, мисалы жакшы болуп 1 стадия болуп кетсем, ошо полностью кетпейт да, ошол жаман болот. Апам ошого аябай кайгырып атат.
Демек азыр бул эжекебиздин үйүндө ушунча майыптарды баккан аз келгенсип, ошол диагнозда ооруп могул эме менен күрөшүп аткан аз келгенсип, анан мына кызында эме экен, сколиоз бар экен да бул жердечи. Анан достор, эми просто бул жерде сөздүн көп сөздүн деле кереги жок. Мен ушуну мындай далилдүү катарында көрсөтүп коюуну да туура көрдүм. Бул үй бүлө чындыгында аябай эме экен, достор. Кудай ыраазылыгы үчүн бир эмеге жарап берейинчи. Мына эжекебиздин өзүнүн жолдошу да жок экен. Бул үй бүлө чындап муктаждык өтө чоң экен. Мына экран алдында реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Анан бул карындашыбыздын дагы жүзүн көрсөтпөй эле коюуну туура көрдүм. Анткени эртең турмушка чыга турган эме кыз, анан үстүндө өзү окуйт экен. Ошого байланыштуу көрсөтпөй эле коюуну туура көрдүк. Өзүн сүйлөтпөй деле коюуну туура көрдүк. Анткени мындай ичи букка толгон мындай акыбал эч кимдин башына салбасын. Айттырбай эле түшүнүп берип койсоңуздар, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Анан мына эжекебиз бул кызына да ойлорун билбей, мына монда отурган чыракта бир туугандарын баарын эмесинен алакандан чыгарбай, бүт баарын калкалап, бирок өзү алсырап калыптыр эжекебизчи. Эми мен жатып калам кер. Анан ушуга колдон келчи эме кылайлы. Топтоп турам. Кайра өзүмдү өзүм тургузам. Эже, кызыңыздын сколиоз болуп калганын канча убакта билдиңиз? 14 жашка чыкканда жана коронавирус болуп баары ооруганда, ошондо барганда билип калдым. Атак ага чейин билген эмесмин. Анан укканда кандай кабыл алдыңыз? Ыйладым. Өңгөрөп даңгырап ыйлагам. Мен рак болсом, кызым сколиоз болсо деп. Токтоп албай ыйлагам ошондо. Аябай өкүрүп акыры ыйлап, мен эмне кылам деп. Анан акча топтоп алып Бишкекке баргам. Барсам, массаж жасап беришти. 20 000 сом кетти акчам. Бирок результат болбой койду. Анан гаражымды да саттым. Жана корсет алып берейин деп. Анан корсеттен эч кандай пайда жок. Аны коюп койгоңуз окусун эле деп ушинтип айтышты. Корсети 55 000 сом турат деп айтты. Сиздин эме эже кечиресиз. Өзү жашоодо канча бир эле кызыңыз бар, Ооба, бир эле кызым бар. Жалгыз кызым мен. Ушу кыйналып өзүм ооруп жүрүп төрөп турмун. Анда Москвадан айтышканмы? Мен билген эмес, мен ооруп рак болуп жүргөнүмдү билбей эле төрөп турмун. Кудай салам, рас рахмат. Кызым өтпөптүр. Анда да переживать эттим. Анда да уктабай калгам. Кызым өтүп кеткен жокпу оорум деп. Анан Москвадан түшүндүрүп айтышты, профессорлор өтпөйт, балага өтпөйт деп. Анан сүйүнүп кайра келсем 2 жылдан кийин сколиоз деп айтышканда тоже өңгүрөп, даңгырап ыйладым. Эмне деп айтам? Кудайга эле айттым, башка эч кимге айта албайм. Сколиоз аябай кымбат лечение. Анан староцет өзүнө суранам, эмеңди жаса деп. Зарядка жаса, плаванияга бар деп. Кичине акчам ашпаса эле плаваниясына берем. Зарядка жасайт өзү, анан кичине тырмышып атып, түздө да эптеп. Бирок ал деген кетпейт экен да, кайра эле кыйшай берет экен да. Азыр жаш болуп көп билинбейт. Мен апазалини көргөндө, башка кыздарды көргөндө жүрөгүм ооруп кетет, жарылып кетет аларды көргөндө. Эмнеге ушундай оору депчи. Бул оору дагы аябай кыйын экен да. Баягы эле дагы көрдүм бир туугандарды. Буйруса эже, Аллах Таала берген дартына шифасын берсин. Буйруса баары жакшы болот деген үмүт менен эжеке. Ооба, үмүтүм бар. Мен ойлойм ушундай арабаны тартыш бул деген бургачы адамдын баары эле тартып бере албайт. Кээ бирөөнүн эмеси чыдайт, дити чыдайт, кээ бирөөнүн дити чыдай албайт. Жанагынтип үйлөргө, интернаттарга, каарылар үйү ушундай жерлерге өткөрүп ийет. Бул ушу бербей аткан себеби бир тууганы ошо апасы менен атасы каза болгон. Апасы каза болгондон кийин атасы баягы эркек киши да. Ага эме өткөрүп ийген да. Ошо эмеге Нурлан деген инисинчи. Анан аяктан ал бала өзү айтып атпайбы, түкүрүккө жугузуп каза болуп калды да. Куса да болду апасынын жанынан чыкчу эмес да ал бала. Куса болуп, жанагы оору жабышып, анан ушинтип каза болуп калды. Бул аяктын эмесин баарын көрдү. Анан мунун баарын аякка өткөргүсү келбейт, уже бүттү. Жүрөгү уже өлүп калды, аякты уже эметкиси көргүсү келбей калды да. Анан ушундай аял, мына көрүп атасыңар өзүңөр, ушундай эмени арабаны тартып, өзү монтип ооруп, тек кызын да ойлоп, эмне деген нерв керек, ушул оорунун баары деле кайра күчүп аткан, ушундан да ушуларды кимге таштап кетем, вдруг мен өлүп калсам, булар эмне болот, баардын жашоосу, баардын тагдыры кандай болот деп аны ойлойт, ал нервден деле, ойдон деле оору чыга берет да. Мына кызын ойлойт, эми кызын жанагынтип уккандан бери андан бетер оору кошулуп атат да бугачы. Бул кыз деген чоңоюп калган кыз, бу да турмушка чыгыш керек, бу да бала төрөш керек, бунда ушу мендей болуп, ушундай болуп эметип калбасын деп ушунун баарын ойлоп ушинтип атат да булчу.
эми буга ошо эл журтубузда ошентип кичине мындай кичине болсо да жардам болуп, кичине болсо да бир жардам болсо, ушул биз деле ойлойбуз, ушул кошуналар баары тең эле, баарыбыз ушундай ой ойлойбуз да, ушул бир туугандарын багып аткан ушул жакшы болуп кетсе экен, ушул айыгып кетсе экен депчи баягы үмүт кылабыз да. Ушу бир туугандар чын эле кимге калат булардын баары деп ойлойбуз да. Ушу кыйын эле ушул немен ушундай арабаны тартышчы. Кыйын эле. Чыдаган киши чыдайт. Мен бул оору жөнүндө 2007-жылдан авариядан кийин приступ болдум. 1 жылдан кийин аябай кыйналып, чын эле үнүм Кудайга эле жетти, андан башка эч кимге айта алган жокмун. Аябай приступ болуп, кичинекей кызымды эшитип алып, Бишкекке барсам эч ким таппайт. Ана ич агарда экен көрсө опухоль. Анда окуган киши билет экен, анан аягында бир больница таап берди. Фучук больницасы таап, анан мени кайра онкологияга жиберип, онкологиядан 2007-жылы операция болдум. Операция болуп, жакшы операция болуп, жакшынакай болуп чыккандан кийин улам обследованияга барып турдум 3 ай сайын. Барсам жакшысын. Анан бооруңда бир кичинекей гемангиома бар экен деп ушинтип айтышат. Жакшысын, анан химия ал дешти, химия алдым. Бирок химияны чын айтайын көтөрө албай жыгылдым. Анан жыгылып такыр токтобой койду, ичим өткөн дагы, кусканым дагы эптеп эле жүрөм. Токтобой койду, анан атамдар кой эми жылкынын сүтүн ичип көрчү, может токтойт деп жылкынын сүтүн ичтим. Андан деле токтогон жок. Анан түшүнгөн жокмун өзүм делечи, эмнеге арыкмын. Бирок жок, опухоль жок деп чыгат. Бирок арыкмын. Анан кой эми акча да керек, балам кичинекей иштейин деп иштеп жүрөм. Иштеп анан аябай жакшы эле иштеп, мынтип көңүлдөнүп жүрөм, бирок эсим бат эле, эсим ооп кетет. Түшүнбөйм. Кофе ичсем шишип кетем. Анан эмнеге шишип кетем деп өзүмө вопрос берип, эмнеге ичим өткөн токтобойт ушунча көп жылдан бери деп. Больницага кайра барсам, алар билбейт. Эмне деп диагноз коерун айтышпайт. Баары эле таза деп кайра чыгарып коюшат. Аны мен билбей жүрүп аягында кредит алдым. Кредит алып анан Москвага кеттим. Уже оорум күчөй баштаганын түшүндүм мен. Бирок билбейм эмнем ооруп атканын, кайсагынан экенин. Москвага барып 80 000 сом, 80 000 рубльга обследование өткөзүштү. Өткөзгөндө Блохина деген центр бар экен онкологияга. Ал жерден айтышты, сен метастаз экенсиң, уже давно метастаз болуп кетиптирсиң. Ушундай оору экен деп ошентип айтты. Анан келип эмеге чыктым, инвалидностька чыктым. Инвалидностька чыгып жүрсөм атам ооруп калды. Анан атам ооруп, атам менен алаксып, атам да онкология ооруп калды, бирок ал кишинин диагнозу вообще башкача болуп калды. Атам менен алаксып ошон күндөрүм өтө берди. Андан кийин оорулуу бир туугандарымды карайм деп аялар менен дагы күндөрүм өтө берип өзүм оорум күчөйүп тийиптирм. Анан коронавирус болуп калды. Коронавирустан такыр жыгылып анан кичине жакшы болуп калганда онкологияга барсам, срочно химия жасагандай мындай деп, анан мен химиядан чын эле коркуп жасабай кетип калдым. Анан бир кезде баспай калдым, анан бутум дагы шиший баштады.